Ассаламу алейкум мекендештер, кыргызстандыктар, жердештер, мигранттар Москвадан кайра сиздерге салам. Бүгүн сиздер менен мына партиялардын биригүүсү, бир партиядан экинчи партияга өзүнүн адресин алмаштырган кээ бир депутаттар жөнүндө бир ой бөлүшкүм келип атат да сиздер мененчи. Биздин Кыргызстанда, кыргыз парламентинде бул партийный система бул пока мындай бышып жете элек окшойт да. Мага ушундай сезилип атат. Себеби бир партияга өмүрүн байлаган адам, бир партиянын идеясын туу кармаган адам өмүр бою ошол партияга секирбестен бир партияны өмүр бою колдоп, ошонун идеясы үчүн күрөшүп кетиш керек да. Анан бизде кандай болуп атат? Бизде просто ошол жогорку кеңешке жетиш үчүн эле, бир байлык, мансапка жетиш үчүн эле колдонулат экен да бул партиячы. Бизде бир принципиальный бир неме жок окшойт негизи. Депутатчы мисалы, мына партия менен ушул партиянын идеясын мен колдойм. Эгер бул партия барбай калса, анда мен да барбаймын дей турган бир жүрөгү менен ошол идеяга күйгөн адам жок окшойт да. Бул партия слабый болуп баратат, что-то. Мына күчтүүрөөк партияга секирип өтө берейин дегендер болуп атат да, легкомысленныйчы. Мындай лицемерный баягы саткын түрдө баягы, буларга сөз да таппайсың да. Значит, бизге бул партийный системанын вообще бизде жок экен да. Бизде эгер партиядан экинчи партияга секирип өтүп кетиш оңой эле болсочу, намысын таштап башка адамга өтүп кетишчи, бул мындай эле болуп атат да азырчы, мисалы депутаттарчы. Так, мен мунусуда Кыргызстан үчүн күйөм деп бардым эле. Бирок мынада Кыргызстан что-то слабый болуп атат. Давай мен Өзбекстандын интересиге мен эгер списокко кошуп койсо, ошолор менен иштей бербеймби бул созывда. Анан кийинкисинде Кытайдын интереси үчүн иштей берем дегендей баягы беспринципный, несерьезный адамдардын немеси болуп атат да. Движениялар болуп атат да булчу. Мына азыркы бүгүнкү күнү күлкүлүү эле болуп атат. Күлкүлүү бир футбольный команда түзүп алгансып эле чалдар, биздин күчүбүз что-то жетпей баратат. Экөөң нормально ойнойт экенсиң, эки кичинекей жаш жигиттер келип биздин нападенияга ойноп бергилечи деп, бирок биздин футбольный командабыздын атынан эле дегенде бир оюнчук эле болуп калды да буларга мамлекеттин тагдырычы. Кой биз бул спорттон кетели, уже биз баса албай калыппыз, что-то аутка эле тебип атабыз деген нерселерди ойлобойт да. Өмүр бою футболист болуп калгысы келип атат окшойт да буларчы. Анан мен жаштардан өтө үмүтүм чоң эле. Именно ошол нападенияга чакырган жаштардычы. Ушулар өзүнүн принциби менен өзүн кетет депчи. А булар кайра эле алдына чыгып нападенияга барган менен вратарларынан кирип кетип атпайбы голдорчу? Кирип кете берет. Алар өзүнө пайдасы болсо топту тосот, пайдасы жок болсо ошолорго өткөрүп берип кое берет деген ой да. Ушундай ой болуп калды менде. Туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Ушул жана партиядан секирген адамдарды комментарий кылып жазып коюңуздар болбосо оюңуздарды.